2006-жылы ооруп калдым, мен катыраак ооруп калдым. 27 күн намазды жатып алып окуп калдым. Жаткан бойда. Bizde infeksiyonlu da. Bana kıymıldaganга уруксат эмес эле. Отуруп турган уруксат эмес. Ана китепти окуп атам. Китепти окуп атсам, ким ооруп атканда ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп 11 жолу айтса, Алла сөзсүз шифа берет. Эгерде ажалы келип калса, шейиттин өлүмүн насип кылат. Шейиттин даражаларын берет. Ла иляха илля анта Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Бұл аят. Ушуну Юнус пайгамбар балыктын ичинде айткан. Кит жутуп алганда Юнус деген пайгамбар болгон. Алейхиссалам. Ушуну кит жутуп, киттин ичинде, океандын ичинде, түндүн ичинде, караңгылык. Риваяттарда келет, 40 күн киттин ичинде турган. Канча? 40 күн. Елестетин, киттин ичинде жүрөт да. Киттеле бир чоң неме экен да ал. Кит жутуп алган да. Тирүүлөр жутуп койгон. Ичинде. Анан ошол ичинде ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ушу зикирди айтып турган. Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген зикирди 40 күн айтып турган. Алла Таала зикирдин берекеси менен киттин ичинен тирүү ден соолукта кылып чыгарат. Куткарган. Куранда Алла Таала айтат, кудду ушинтип кыямат күнгө чейин келе турган мусулмандар ушу зикирди айта турган болсо куткарабыз дейт. Дүйнөнүн дагы бактысыздыгынан, кабырдын, ахиреттин азаптарынан куткарат Алла.